урматтуу депутаттар, мен силердин көңүлүңөрдү мынау болуп аткан өрткө бурайын дедим эле. Мына бул 2 жолу Ош базарында өрт болду. Бүгүнкү күнгө чейин 2-3 айдын жүзү болуп өтүп кетти. Муну кимдин өрттөгөнүн, кандай өрттөгөнүн эч ким айта элек. Булар жөнүндө ачып чыкса болчу. Эме Асылбек Мойдунович, бул эмне бирөөгө ошол жер керек болуп атабы? Же кандай болуп атат? Андай боло турган болсо 10 мүнөт келе турган ошол жердеги пожарный службанын жолун тосуп коюп, МВД, мэрия ошол жолду ачпай атат. 10 мүнөттө келсе өрт чыкпай калмак. Ошол жерденчи элдин баары эми бушайман болуп, же товарынан жок, же оокатынан жок турат. Иттен жок же ит байлаган жиптен жок болуп турган мезгилде. Ал эми бүгүнкү күндөгү өрттү Российский Федерация боюнча баары кыргыз эл эмес бүт дүйнө көрүп атат. Себеби муну тактабаса, ошол жердегилердеги пожарниктер келип кадимкидей строго комиссия түзүп алып карап, бардык жерлерин элдер киргенин чыкканын биз үчүн элдин ден соолугу, элдин ошол жердеги аброю абдан мыкты. Анан өртөнүп кетсе, баягы мурунда бир решетка коюп койгон эменин убагында, мурунку мэрдин убагында. Ал ошол жерди ачып салбаганда элдин баары мурунку биринчисинде бир топ киши каза болуп жаман болмок. Мына ушундай мезгилдердин баары болуп атат. Ушул мезгилдерди бир карап берсеңер. Сиз тышаатилине карап, мына телевизордон да берип атат. Чоң торговый комплекстердин бир топторунда пожарный службалардын пожарга даяр эместигин берип атат. Телевизордон көчөдө берди, мурдагы күндө берди. Ушуну Дастан Арыспеков поручение кылып берсеңиз, тагычы карап туруп тышаатилине карасын. Бул тамаша иш эмес болчу. Тетиги Кемеровдо болуп аткан окуя бүгүн биз үчүн деле сабак болуш керек. Биз үйрөнүшүбүз керек. Эмне болуп атат, эмне тамтык болуп атат. Ал эми кимде ким ошол жерлерде, жолдорду ошол пожарный келген, скорый помощь келген жолдорду ача албаса, анда кызматтарын беришсин аларчы. Ал эмне деген тамтык? Бүгүнкү күндө ошол татынакай турган жолду өздөрү бууп салып, стихийный торговля кылып, ташкелерди коюп коет дагы, анан пожарный келип өчүрө албай калды деп бирөөнү күнөөлөп атышат. Анда күнөөлөгөнгө болбойт да. Ушул маселе боюнча урматтуу депутаттар, силер да көңүл буруп, көңүлүңөрдү буруп, кичине кошумчалап өзүңөрдүн сөзүңөрдү айтып койсоңор жакшы болот эле.